жашайм. Мен 11 жаштамын. Мектепте үйгө келишет. 6-класста мен басып кетсем, кыздар менен эшикке чыгып ойнойт элем деген мечтам бар. Эшикке чыгып ойноп, комузга катышып, гүлдөрдү өстүрүп, мындай болсо жаңы үйдө жашасак жакшы болот эле деп ушул неме. Азыр алектенгеним бул гүлдөрдү өстүрөм. Гүлдөр, помидорлор, огурчулар жана клубникалар. Мен бош убактымда эжекемдерлер күнүгө келип турушат. Кээде келбей калышат, кээде келишет. Көбүнчө эжекемдер менен окуганды жакшы көрөм. Үйдө отуруп алып бисир тиккенди жакшы көрөм. Ырдаганды жакшы көрөм, үстөл тартканды жакшы көрөм. Жана комуз черткенди жакшы көрөт элем. Комуздан барат элек. Анан биз операция болгондон кийин барбай калдык. Мен Бишкекте операция болуп, акыркы операциям эми Бишкекте болот. Мен ошо операциямдан кийин басып кетем деген үмүтүм бар. Кызым Касиет 11 жашта. Бул төрөлгөндө эле 2 жамбашы чыгык төрөлгөн экен. Мен аны 6-7 айлыгында билдим. Ошондо биринчи операциясын оштон жасатканбыз. Улам-улам операция болуп жүрүп, кийинки акыркы операциясында вывих эмес, церебральный паралич ДЦП деп диагноз коюшту. Анысына да карабастан көпчүлүгү баспайт десе да көтөрүп жүрдүм. Мондой коляскага отургузгум келген жок, дайым көтөрүп жүрдүм. Анан акырында оорлошуп калганда, чыдабай калганда, анан айласы жок ушундай коляскага отургузганга туура келип калды. Бирок Аллага шүгүр, азыр жакшы. Кыйла аракетибиз, элдин жардамы, дуасы, тууган уруктардын жакшы сөздөрү менен биз дем күчүбүздү дагы жыйнап, дагы алдыга карай умтулуп атабыз. Буйруса, кызым басса, өзүнүн ниетине жеткирип врач кылам деген үмүтүм бар. Бирок врач болсо, азыркы врачтардай эмес, чыныгы врач болсун деп ниет кылам. Элдерге чындап бизге окшоп кыйналып калган инсандарга бекер жардам берсе деген үмүт менен тарбиялап келатам. Өзү дагы Аллага жакын, 6 жашынан эле орозо кармап баштады. Дуа кылат бассам деп, эл журтка дуа кылат, тынч болсун, оорушпасын эч ким деп. Акыл эси жайында. Эми болгону биздин азыркы кыйналган ушул операциясы, лечениясы, анан памперстен, наркотикаден эле кыйналбасак, мен кызым такыр өтө жүдөтүп кыйнабадым, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Бош убактысында бисирден дарактарды жасап көрдү, бизнесмен болом деп, сатам деп. Ал дарактар өтпөй калгандан кийин сүрөт тартып баштады, ырдап баштады. Анан комузга катыштырын дейт, анан комузга улам муну сүйрөп барып, сүйрөп келгенге өзүм да ооруп калдым, ошону менен алып бара албай калдым. Азыр эми монтип жашылдандырып гүлдөр менен алектенип атат. Жашоого болгон көз карашы сонун. Бул буйруса ушул операциясы 12-чи операциясына кетип атабыз. Бул дагы бирок акыркы операциясы деп врачтар айта албай жатышат. Анткени бир бутун оңдосо эле экинчи бутун кайра кыйшайып кетет, экинчи бутун оңдосо эле кайра кийинки бутун кыйшайып кетет. Ошо бул акыркысы деп айта албай жатышат да. Ар 6 ай сайын наркоз алат. Бирисинде общий наркоз алып операция болсо, кийинки 6 айда общий наркоз алып тембрин алат. Ошонун ортолугунда ар 3 ай сайын леченияга алып барып, лечения кылдыртам. Кальций, витамин, дарыларды алып бер дейт, аларды алып берем. Ошентип буйруса 12-чи операциясына аттанып атабыз азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кадырман Акниет Аманат YouTube каналынын жалпы көрөрмандары. Ортолуу Ош шаарынан жалпыңыздарга жылуу салам. Бүгүн биз кереметтүү Ош шаарында турабыз. Оштун так эле шаардын ортосунда, бирок шаардан четирээк жерде Зайнап көчөнүн жогорунда мына ушундай чакан микрорайон бар экен. Мына ушул райондордун биз биринде турабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу күтүп тургандар, бүгүн биз өтө сонун суунун жээги экен. Бирок мен азыр кайсыл жерге кирип келатам десем,
Сиздер буга чейин күтүп аткансыздар. Мен азыр бөлүштүрө турган коомчулук менен бөлүшө турган каарманды сиздер сурап күтүп аткансыздар. Качан барасың, качан алдына жатасың депчи. Мына азыр ушул каарманды азыр сиздер менен бөлүшөбүз. Жүрөбүз, киребиз. Бул кирип аткан жери өзүнчө эле бир башкача жер экен чындыгында. Караңыздар, машина эмес, рекадан араңдай кысылып өтө турган жер экен. Мына ушул жерде бир тууганыбыз жашайт экен. Киребиз, жүрөбүз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы экенсиз. Ден соолугуң жакшыбы? Кандайсың? Жакшы жүрөсүңбү? Тынчсыңбы? Ден соолук кандай? Жакшыбы? Эже кантип атасыздар? Жакшы, Аллага шүкүр. Тынчсыздарбы? Сиздер бул жерде жашайсыздарбы? Ооба, ушул жерде квартирада турабыз. Бул жер квартирабы? Жакыныраак кирип аласыз, эшикти түртүп коесуздар, Сайдын эмеси агым угулуп турат экен да. Ооба. Бир четинен ден соолукка пайдалуу жер экен, багандай мээ сергий турган жер экен да. Касиет эле, касиет кантип атасың анан? Жакшы. Биз орозо маалында келип кеттик эле, унутуп калбадыңбы? Жок. Күтүп атсаң керек эле. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, кичинекей карындашыбызды Рамазан айында биз баягындай орозого карата баштыкча таркатып жүргөн учурда мына ошол бир туугандарыбыздын арасынан бул карындашыбызды да көрүп калганбыз. Сурай келгенде ошол өзүнүн кайрылуусун үнүн бизге жеткире албай жүргөн. Мына ошол күнү биз сиздер менен коомчулук менен бөлүшкөнбүз. Жакшы билесиздер, бул карындашыбыздын бутуна операция жасалыш керек экен деп мен сиздер менен бөлүшкөм. Апасы эжекебиз ошол операцияга 3-4 миң доллар каражат керектелет экен. Кыргызстанда жасалыш керек экен. Бирок ошол каражат чындыгында бизде өтө маселе жаратып келет. Ал каражат чындыгында бизде ал каражат жок, шартыбыз жок дегенинен мен анда эмесе иштеримди жеңилдетип алып дагы бир учуру келгенде келип атайын ушул кызыңызды бөлүшүп коомчулук менен бөлүшүп ошол 3-4 миң жетпей аткан каражатты чогулталам эмесе биз себепкер болойлу деп убада берип кеткенмин. Бирок Рамазан айында жетише албай калдым эжеке. Бул жерден кетип эле ошол Нарын, Ысык көл таластап жолдоп жүрүп калдык. Рамазан айы бүтөрүнө 2 күн калганда ушу үйгө келип калдык, жетише албай калдык. Мына бүгүн буйрук экен. Ушул май айынын ортолорунда келип турабыз. Урматтуу бекендештер, бирок ушу Рамазан айында жакшы инсандар келип чогулуп, ошол 3-4 миң доллар каражатты дагы кыскартып, болгону бир мындай айтканда аз эле каражат калыптыр да. Бул каражат биздин фонддун өзүнүн бюджетинде болгондо мен азыр сиздер менен бөлүшпөй эле ушул маселени чечип кетет элем. Мен ошон үчүн айтам да, урматтуу бекендештер, биз фонддун бюджетине жок эле дегенде бир 500 миңби, жок эле дегенде бир 1 миллион акча кармап туруш керек да. Себеби ушуга окшогон карындаштарыбыз кайрылганда коомчулукка баягындай кээ бири туура көрөт, кээ бири туура эмес көрөт, жакшы көрөт, жаман көрөт. Ушундай кайрылуу чыкпастан эле ошол кичинекей карындашыбызга окшогон бир туугандарыбызды дароо операцияга өзүбүз алып барып келмекпиз да. Бирок ошол фонддун бюджетине каражат кармай албай атабыз себеби. Анткени биз ар бир каармандарды коомчулукка бөлүшөбүз, өздөрүнүн шотторун өзүнө беребиз. Үйлөргө дагы мына сиздердин аманатыңыздарды дароо түзмө-түз материал ташып дегендей. Эми бизге фондко каражат эмне кантип кимге жакшы көрүнүп, кимге жаман көрүнүп, кантип чогулта алмак элек деп чогулта албай жүрөбүз. Бирок бандай ниет кылабыз, эгерде фонддун бюджети болуп калса, бул карындашыбызга окшогон бир топ бир туугандарыбыз бар. Жада калса бир күндүк тамак аш, оокат ашка зар болуп турган бир туугандарыбыз бар. Мына ошолорду деле барып кабар алып турат элек да, чындыгында. Эми ниет кылып тура береличи, балким жакшы инсандар чыгып, убагында фонд ачылып атканда убада берген бир туугандарыбыз болгон, колунда бар байкелерибиз. Кыжалат болбой ача бер, бюджетин миллиондон жогору кармап бюджетин толуктап беребиз деген, бирок мен анысына кызыккан деле жокмун. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, ушундай Кыргызстанда деле операция жасаш керек. Ошол 3-4 миң доллар эмес, 3-4 миң сом, 40 миң сомго чейин операция жасалыш керек, бирок ошол каражаттагы жок бир туугандарыбыз жүрөт да, чындыгында. Биз качан гана Индияга, же бөйрөгү, онколог, рак, жүрөгү оор менен чыкканда гана сиздер менен бөлүшүп атпайбызбы? Кыргызстанда деле 5-6 миң операция жасай турган бир топ бир туугандарыбыз бар. Ошолорго маселесин чечип берсек, бул деле чоң бир муктаждыкка себепкер болот элек. Бирок ушуга шарты жок бир туугандарыбыз бар да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен силерге сунуш катары айтып атам.
Жогоруда сөзүмө улай, Касиет карындашымдын каражаты бүгүнкү күндө ошол 3-4 миң доллар каражат жетпей атат деген. Азыркы күндө болгону bir 70 канча миң атасыз? 80 миң сом. Бул 1000 доллар каражат да. 80 миң сом каражат гана калыптыр. Калганы эжекебиз ушу Рамазан айында жакшы инсандардын жардамын чогултуп коюптур, чогултуп атат экен. Болгону 1000 доллар каражат калыптыр да. Бул 1000 доллар каражаттычы мен азыр ол видеону бүгүн кой берем. Мен ниет кылам, урматтуу мекендештер. Азыр эжекенин М-банк номерлерин сиздер менен бөлүшөм. Эртең мененге чейин жакшы үмүт кылайлычы. Бул маселени жөн эле чечип кое турган маселе. Көрүп аткан 3000 эле кишичи, 3000 эле киши 100 сомдон деле жардам берген болсок, даже ашып деле калса керек мисалы. Мен ошого сиздерге кайрылып кетер элем, урматтуу мекендештер. Бул кичинекей карындашыбызга келиңиздер. Көп түкүрсөгөл болот. Балким ушул видеону көрүп туруп, бир эле инсан азыр себепкер болуп койушу мүмкүн. Мен эле себепкер болоюнчу деп. Анткени бул кичинекей карындашыбыздын баанда көзүндө жашоого болгон үмүтү, жашоого болгон баанда күрөшүүсү баардыгы көрүнүп турат да. Аллах разы болсун. Өзү дагы мына көрүп турасыздар. Намазга ушул колясканын үстүндө болсо дагы жакындап, намазга бекем апасына бөлөк-жөлөк болуп, жакшы сөзү менен бир ушундай дем күч берип турган өзгөчө бир кичинекей карындашыбыз экен да. Касиет канчада элең? 11. 11деби? Мектепке барып окутасыңбы? Үйгө келишет. Үйгө келишет, Мугалимдер келип окутушабы? Канча предметтен сабак беришет сага? 12. Bir günde eko gelет. Эко келип канча убакыт сабак беришет? 2 saat, 2 saat или 1 saat. 2 saat, 1 saat. Ошондо өзүң мындай таасир аласыңбы кадимкидей? Көбүнчөсү эмнелерди үйрөтүшөт? Көбүнчөсүндө мага ошо русский языктан, математикадан, английский тилден, биологиядан көп көрүшөт. Анан сен ушул мугалимдерди убара кылбай эле ушу мектепке барып, өзү окуучуларга аралашып, окусам жакшы болот эле деп мындай кыялданасың? Мурунтан эле ушундай мектепке мугалимдер келип окутушабы? 1-класстан. 1-класстан. Такыр мектепке босого аттай электе. Праздниктерди алып барам. 1-сентябрда алып барам. Классташтарым көрсүн депчи. Бирок эме да бизде менталитет башка го. Классташтар мындай жийрегенсип карап коет да. Ошодо буяк. Өзү таптатнакай сонун болгон кыз экен. Эми бир кем дүйнөдө чындыгында акылы дагы бардыгына сөздөрү оорду менен сүйлөгөндөрү бир өзгөчө экен да. Касиет мына ден соолукта кичине жылыш болуп атабы алдыга? Азыр буруса балдак менен басып калдым. Балдак менен, бул балдак сеникиби? Басып үйгө кирип атасыңбы? Үйгө кирип чыгып, бирок мына жерден кыйналтам үйдө. Лестницалардан чыга албай, Мектепке барганда же болбосо апаң менен бир жактарга барганда кантип барасыңар, кандай кыласыңар? Акам колясканын аркасынан сүрүп чыгат. Чоң уулуңуз да барбы? Канчада? Андан чоңу 12 жашта. 12 жаштабы? Ал жардам аз мектептеби? Мектепте түштөрүм. Ал аркасынан Бул колясканы ким алып берген эжеке? Бул колясканы ошо бир зуной балдар бирөөлөрдүн коляскасы экен, ошо берели дедигеле дегенден бергилечи деп алганбыз. Өзүбүздө жок андай пут койгон жери дагы жок немеде. Бутунун жеринде эмес жок экен да, ножкасы жок. Жүрөгөндө кыйналып атабыз ушу. Өзү негизи бутка эжеп эмне болгон экен бул кызыбызга? Онун бутун врачтар врожденный вывих деген диагноз койгон башында. Бирок эме ал диагноз менен басып кетиш керек экен да. Буну операция кылгандан кийин массажистке же сындырып таштаган. 2 бутун тең сындырып коюп, анан ошол боюнча белден ылдый сезбей калган да. Азыр бут такыр сезбейби? Азыр сезет, азыр ушул 12 кичине пальцлар иштейби мындай? Бутунду бери тартчы. Тарта албайсыңбы? Маасын тарта алмайсың. Азыр ушунда операция кандай операция болуп атат азыр? Азыр эми мына сол жак бутунда темир бар, ошону алып анан оң жак бутун кайра караш керек болуп, ошонусун кошо карайбыз деп атат да, себеби оң бутунун кыймылдагы слабыйлашып, бир аз ичке эрип буту. Анан мындай ичине карап мынтип ийилип кетти. Неме
Bir operatsiya menен маселе бүтөбү экен азыр. Азыр бир маселе менен бүтпөйт. Bir operatsiya менен бүтпөйт. Жок. Өзү негизи бунун 12-чи операциясы болуп атат да. 12-чи операциясы. Ой, мына урматтуу мекендештер. Болгон 11 жашта, кичинекей карындашыбыз. Ар бир операциядан наркоз алат да. Ар бирин Адам баласы бир эле наркоз алганда канча өзүн алсыз сезет, алсыздана баштайт. Бардык тарабынан, мисалы, жада калса, ушул энергия жагынан да, акыл жагынан да алсыз боло баштайт. А бирок ошол наркозду көтөргөнү дагы бар, көтөрбөгөнү да бар да. Бир операция эмес, чекеңе кичине укол шприц айганда канча жаның сыздайт. А бул кичинекей кыз карындашыбыз 12 операцияны көрүп атат мынакей. Эми Аллах Таалам ушундай жакшы көргөн пендесине ушундай сыноо берет экен да эжеке. Бул сыноонун аркасында канчалаган инсандар өздөрүнө бир таасир алат, үлгү алат дегендейчи. Канчалаган 12 мүчөсү түгөл инсандар Кудайга шүгүр кылат. Кудайдын берип аткан неаматына канаат кылып жашайт дегендейчи. Мына ушул карындашыбыздан бир туугандар, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө мындай таасир алып, шүгүр кылып, тобо кылып жашайлы дейт элем да. Мына ушундай ушунча операция көрсө деле, бирок дагы деле жашоодон үмүтүн үзбөстөн алдыга ынтылып атат. Мектептен мугалимдер келип окутуп атат. Буйруса басып кетсем деп балтаң кармап алып басып атат, күрөшүп атат кыскасычы. Сиздерден бизден жардамды күтүп алып отурган жерин мындай көргөнүбүз жок да. Алдыга ынтылып атат. Мага видеолорун жөнөтүп калат. Мага апасы эжекебиз жазып, кызы жөнүндө ушундай кандай болуп атат, врачтар эмне деп атат, ал жөнүндө жазып калат кыскасы. Ошого урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен сиздерге өтө терең кайрылам. Өтө чоң эле кайрылуу эмес, өтө чоң каражат эле эмес. Бирок бул бир операция менен чектелбейт экенде, көрүп атасыздар. Алдыда ал операциядан кийин дагы врачтар эмне дейт? Ал дагы Кудайдан, бирок ошол жагына дагы каражат керектелет. Кыргызстанда билесиздер, операция эмес, жөн эле кабылдамага кирип, кичинекей бир кагаз жаздырып чыгышың деле жөн турбайт, билесиздер, каражат турат. Ошого мен сиздерден терең суранып кетем. Мына эки баланын энеси, апасы, ушу эки баласы менен ушул караңыздар. Мына кичинекей болгон ушундай үйдө жашап атат. Көрүп атасыздар. Бирок мындай көрүнүшү жүрөктү оорутканы менен, бирок ушул жерди дагы мына өзүнчө бир керемет эмеге айландырып алып, мондай гүлдөрдү эгип алып, мынакей. Жада калса ол жерлерге помидорлорго чейин эгип алып, мына жашоо менен күрөшүп аткан бир туугандарыбызды көргөндө өзүңө бир өзгөчө таасир аласың да. Булардын баарын өзүңүз эктиңизби? Ооба, ошо касиет алаксың деп эле. Суу күйүп карайсыңбы? Караса. Машалла. Бираз алаксыйт экен. Аллах Таалам сага шифасын берсинчи. Жакшы эле болуп кетчи, оорубай. Жакшы болуп кетсең буйруса, сенден да биз үлгү алып, сенден ушундай гүл өстүргөндү үйрөнүп, сенден биз баягындай жашоого ынтылганды үйрөнүп, баардыгыбыз бир өзгөчө үлгү алайлы. Жакшы болуп кет, Кудайым шифасын берсин. Сарсан болбо, кыжалат болбо. Апаңды дагы көзүнө жаш алып, апаң сарсан болгондо кайра сени демдиртпешин. Жок апа, мен басам буйруса, жакшы болом, кыжалат болбоңуз. Кудайым бир күн болсо бир күн мага шифасын берет деп, буйруса намаздарында дуа кылып тур, Анан ошол эжеке баягы чогултуп аткан, операция деп чогултуп аткан аманатка дагы муну кошуп коюңуз, касиет карма. Ушуну кошуп коюңуз дагы чогулуп аткан операцияга каражатка кошуп коюңуз. Анан урматтуу мекендештер, жардам берем деген бир туугандарга мен адресте толук айтуу болжолду айттым, бирок телефондорун айтып кетейин. Толук адрести айтпай эле коеюн. Анткени көрүп атасыздар, аял кишилер жакшы түшүнөсүздөр. Номер берсеңиз да. Эжекебиздин М-банк бул ушул касиетке ачылган мынакей. Толук номерлерин мен сиздерге айтып кетейин. Биринчи эл сом номерин айтайын. 554 менен 15 17 15. Бул телефон связь дагы барбы? Сиз аласыз, Мына ушул номерге WhatsApp'та барбы? Жок. WhatsApp жокпу? 554 менен 15 17 15. Ушул номерге түз байланышсаңыздар болот. М-банк деп азыр Кыргызстанда, Кыргызстан коммерциялык банкында карта ачып атат туугандар. Россиядан Сбербанк карта аркылуу салсаңыздар болот. Услугасы өтө деле аз эмес. Номери 4117 4901 5331 0315. Мен ушул видео экрандын алдына да коюп коем. Андан сырткары эл карт 9417 0185 2896 0883. Мына ушул номерлерге урматтуу мекендештер, бүгүн бул видео чыгат. Бүгүн чыгары менен мен азыр касиетке убада бердим. Канча апасы айтып калды, ушунча эле каражат калды жетпей турган деп. Анда сарсан болбоңуз, азыр бир видео менен
эли өзгөрүп бул маселе чечилет деп бир Кудайга ишеним менен бир жакшы сөз берип алдым. Андыктан мен сиздерден дагы кайрылып кетем, суранып кетем, келиңиздер. Кичинекей карындашыбызды бутка тургузуп албайлыбы? Бул операция менен турбаса, кийинки операциясына даяр күрөшөбүз. Буйруса. Мен Кудай кааласа аракет кылам, ниет кылам. Мына ушундай Кудайдын астында жакшы үмүт, ниет менен сиздерге бир убада кылганы турам. Ушул карындашыбыз бутуна туруп басып кеткенге чейин күрөшөйлү. Бир операция менен токтотуп койбойбуз. Аягына чейин толук күрөшкөнү ниет кылабыз иншалла. Андыктан сиздер дагы байланышыңыздар, себепкер болуп калыңыздар. Бүгүн азыр байланышып, колуңуздардан келиши 50 сомбу, 100 сомбу салып калыңыздар. Бирөө эле чыгып туруп, мен себепкер болуп калам деши мүмкүн. Соопту сиздер менен бөлүшүп атам. Болбосом, каржылыгын чече турган демөөрчүлөр деле бар. Телефондон байланышсам, бирөөбүз экөө деле чечип коюшу мүмкүн. Бирок аларга ыңгайсыз болбостон мен коомчулук менен бөлүшүп атам. Ушул кичинекей соопту көпчүлүк бөлүшөлү деп турам. Туура түшүнөсүздөр. Эжиге сарсана болбоңуздар. Операцияга деле ошо буйруса жаныңыздарда болобуз. Кандай учур болбосун, эл бар. Кыргыз эли мындай учурда эч качан таштап койбойт. Дагы ошол Аллах берип аткан сыноо өтө оор эмес, жеңил экен. Буягына да шүгүр кылалы. Негизгиси ушул касиет басып кетсин, карындашыбыз басып кетсин. Буйруса басып кеткен болсо, эли журтубузга кызмат кылган кыздардан болосун, буйруса. Иншалла мынакей. Аманчылыктарда көрүшкөнчө туугандар, мен азыр толук мына жашап аткан үйүндө сиздер менен бөлүшөм. Кичипейилдикке материалдык жактан жардам бере албасаңыздар, моралдык жактан колдоп коюңуздар дейт элем. Кантип? Мына ушул видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр. Колунда бар ага эжелерге ушул аманатты жеткириңиздер, даректерди айтыңыздар. Ушундай жумуш болуп атыптыр, келиңиздер деңиздер. Сонун бир туугандарыбыздын ушундай ден соолугуна себепкер болуп калайлы. Биз орозо тутканда мен көп дуа кылчу элем. Бизде үй болуп калса, биз акам, апам, мен болуп өзүбүздүн үйүбүздө жашасак, мындай кыйынчылык болбойт эле, аз болсо да. Биз өзүбүздүн үйүбүз болот эле. Апам кыйналбайт эле, мен кыйналбайт элем. Дуа кылганда ушу дуа кылам. Апам мен акам болуп башка жакшы үйдө жашасак деп. Ушул орозодо көп жолу дуа кылчу элем. Уктабай саат 3-кө чейин дуа кылат элем. Анан кийин дуам кабыл болсо деп күнүгө айтчу элем. Кабыл болот деп азыр өзүм деле ишенем. Ушинтип